Ассаламу алейкум. Сиздер Машина Кейс каналын көрүп жатасыздар. Жалал Абад шаарындагы муниципалдык унаа базарында кетпе жүрөбүз. Бүгүн 11 ноябрь 2021 жыл. Апта күнгө бейшемби. Аралаш түрдөгү унааларды көрөсүздөр бул видеодо. Могу Hyundai Getz'тен баштайлы. 2005 кыймылдаткычтын көлөмү 1.4 механикабы? Механика. Дөңгөлөктөрү кышкы. 4 айнектен электро көтөрүштө, блокировкалар менен кондиционер жок экен, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Гидравлика бар. Баасы 320 миң. Телефон номер 990 мен 990 00 67 64. Неме центр замокпу же сигнализация да барбы? Пульт менен центр замок экен. Да, Getz'ти көрсөтөйүн. Азыр көбүнчө Getz катары жакта жүрөбүз. 2004 кыймылдаткычтын көлөмү 1.4, коробка механика. Баасын сурап көрөлү. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыңар? 300 деп атабыз. 300 миң. Подогрев барбы? Бар экен. Максималдуу комплектацияда экен. Муна 300 миң сом. Жакшы. Так, колостун баасы жазылбаптыр да. Баасы такталган унааларды көрсөтөйүн сиздерге, ошол кызык деп ойлоймун. Айтмакчы, Solaris'te сурагандар көбүлө. Solaris 1 2014 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, коробка механика. Баасы жазылбапты. Анан но жерде жок, ушунакай Volkswagen Golf мордосу турабы. 1992 кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, 250 миң сом. Алмашуу жолдору бар. Коробка механика, люк. Айдоочуда жана алдыңкы жүрүүчүдө коопсуздук жазыгы бар. Электро күзгүлөр, айнектери жөнөкөй айланмада көтөрүлүп түшүрүлөт экен. Yok, bu venta olmuş gerek. Ventali. Так, уланты берели. Лашетти турат может. Да, лашетти. 2006 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, коробка автомат 360 миң сом. Отур. Кондиционер печкада экен. Так, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Так, кандай унаа болду? Mazda 3 деп болбузбу? 323 бу. 2000 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.3, 95 миң сом. Коробка механика. Mazda жок, 121 экен. 121 деген моделде. Кетерели. Volkswagen Golf. Турат могул жерде. Golf 3. 1992 кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, 200 миң сом. Дискалары мындай алтын түстө экен. Opel Zafira. Дөңгөлөктөрү жайкы,
протекторлары жакшы экен, ушундай коюлган дистерде. 2003 кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, 260 000 сом. Коробка механика. Audi A4 1995, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, коробка механика. 190 000 сом. Кардар да келип, азыр муну текшерип көрүп атат. Subaru Outback 2004, кыймылдаткычтын көлөмү 2.5, коробка автомат, сол руль, $6700. Люк. Парктрониктер. Subaru Forester. $2002, кыймылдаткычтын көлөмү 2, $5500. Оң руль. Nissan Almera Tino. Оң руль. Дөңгөлөктөр, дискаларын карасаңыздар. Монитор бар. Volkswagen Passat B5 Plus универсал 2004, кыймылдаткычтын көлөмү 1.9, 250 000 сом. Коробка механика. Дизель окшойт. Mercedes-Benz Vito 1996, кыймылдаткычтын көлөмү 2.3, бензин экен. Алмашы жолдору бар, үстөк акчасын кош берсе деп жазып койгон. 300 000 сом, айтылышпас. Арзанан бере беребиз. Ооба, эми кеми бар дейт. Арзан бере берем. Toyota Avensis 1 универсал 2002, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, коробка механика. Сонун көрсөтүп коюлду. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, блокировкалар менен, кондиционер, печка, жок, автосу бар экен, авто функциясы. Климатты алып калат. 380 000 сом. Volkswagen Passat B3 седан экен. 1988, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, коробка механика, 110 000 сом. Машина кейжи. Toyota Camry 30 кузов, оң руль. 2003, кыймылдаткычтын көлөмү 2.4, коробка автомат, 620 000 сом. Люк бар. Машина келди. Машина келди. 4 дөңгөлөк өтен кышкы, протекторлары жакшы абалда. Так. Могул жерде Camry турат, шундан тартайлычы. Басы жазылбаса деле көрсөтүп коеюн. 2 Camry жуу менен болсун. 2003, кыймылдаткычтын көлөмү 2.4, коробка механика. Эсин байланыш номери 778 84. Так, өзүңүздөр да талдап көрүңүздөрчү. 55 окшойт. Мынча.
Parktronik датчиктери бар. Дөңгөлөктөрү кышкы. Бул жерде да бир башкача машина турат. Mitsubishi Space Wagon болсо керек, адашпасам. 1992, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, 140 000 сом. Коробка механика. Ова Space Wagon экен. Toyota Carina. Tez arada satılат. 1996, оң руль. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, автомат дедик. 245 000 сом. Эгисинин байланыш номер 220 15 92 40. Арканын көрүнүшү. Так, ушуну менен видеобузду жыйынтыктайбыз. Айтмакчы Nexia'ларды өзүнчө тиколор менен кошуп бир видео кылып чыгарылыш жасайбыз. Ошондо көрүңүздөр. Бүгүнкү тартылган жалпы эле өз биздин YouTube баракчабызга кирип, өзүңүзгө кызык болгон темадагы жана 3 жыл 9 айлык видео архивтерибиз бар. Ошол ошол видео архивтерден өзүңүзгө жаккан датадагы видеолорубуз көрүп, унааларды, бааларын ошол мезгил менен азыркы мезгил менен салыштырыңыздар. Мен дайыма ушундай кылып турам, өзүмө кызык болуп турат. Сиздер да ушинсеңиздер болот деп ойлойм. Ар бир видеобузга лайк басып, комментарий жазганча кеттиңиздер. Каналыбызды колдоп.